Assalamu alaikum. Biz буга чейинки YouTube каналыбызда кылган анализ боюнча сиздерге бир сыйра көрсөтүп тааныштырып кетейин. Биз евро долларды покупкага анализ кылганбыз. Биздин логика боюнча покупка болчу жана ошондой эле бул жерде маани берип карай турган болсок, бизде проблемный зона бар болчу. Продажага неэффективность H4 боюнча рынок ушул зонаны пробивать этти полностью. Значит, бул жактан биз көрсөк болот. Продавецтердин күчү рыноктон чыгып кетти. Мындайча айтканда продавецтер слабый рынокто, а покупательдер рынокто күчөйдү десек болот. Ошого байланыштуу эми бизге ылдыйдан неэффективность керек болчу покупательдердин точка ходасы үчүн. Ылдыйдан биздики ошол эле имбаланс ичадан рыноктон неэффективность чыккан H4ден неэффективность алдык. Свинг торговля покупка кире турган болсок, үстүнкү зонадан кирдик. Где-то ошол жерден кирдим. А бул болсо биздики коротко срок боюнча сессияны күйгүзөбүз, фракталды күйгүзөбүз. Так, биздики ошондо ылдыйкы фрактал снятие болду. Ылдыйкы фрактал снятие болду. Рынок сессия Азиянын минимальный базасын алды. Лондондский сессия американский сессиядан разворот берди. Жана ошондой эле американский сессияда биздики M15 тайфреймде точка хода үчүн неэффективность бар. M15 ошол аркылуу торгочлоп покупка кирдик. Эми биз өзүбүздүн позициябызды RR1G2 ближайший хайды күтөбүз. А свинг торговля боюнча покупкага кирген зонам ушул жер. Стоп лоссум ближайший минимум. Жана ошондой эле ближайший хай RR1G2 менин тек профитим болду. Так, буну белгилеп алдык. Жана ошондой эле бул жакта маани берип карай турган нерсе H1 тайфреймде минимальный баа менен максимальный бааны алабыз. Покупкага киргенибиздин себеби бирден бир себеби бул жактан рынок дискаунт зонага келген. Дискаунт зонага келип туруп рынок сессиянын минимальный баасын фракталын снимать эткен и ошол аркылуу реакция берип рынок азыр разворот алып жаткан кези. Кратко срок боюнча анализ кыла турган болсок, ближайший максимальный баага чейин биз тек профит алышыбыз керек кратко сроктон. Свинг торговля боюнча биз позициябызды күтөбүз үстүнкү хайга чейин. Вот биздин анализ ушундай. Кечеги анализ сиздерге негизи логикасын түшүндүрүп бергем. Ошол боюнча эле позицияга кирдик. Биз айткандай эле рынок разворот берди. Эгерде ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар, кечеги да видеону көрсөңүздөр, сиздерге аябай жакшы түшүнүк болот. Так. Дагы меники рыноктон эртең мененки покупкалар болгон. Эртең менен продажага сделка ачкам. Вот. Бул жакта логикамды түшүндүрүп кетейин. H4 тайфреймге келе турган болсок, бул жерде биздики SNR бар рынокто. Жана ошондой эле SNRдын үстүндө кичинекей неэффективность бар H4 тайфрейм боюнча. M15 тайфреймге келебиз. Рынок SNRды продажанын объемуна келди, неэффективностька келди. И бул жактан реакция жүрүп жатат, накопление. Уже покупательдер даже кете албай койду. Буга чейин сиздер байкаган болсоңуздар, накопление и резко өдө кеткен. Бул жактан да накопление, резко өдө, бул объем жетпей калган, өдө кеткенге, пробивать эткенге. Бул жактан жетпей калган себеби рынокто M15 тайфреймде бизде краткосрокто SNR болгон продажага. Жана ошондой эле неэффективность бар болчу. Ушул неэффективность аркылуу мен продажага киргем. RR1G2 кармагам. Максимальный Азиянын максимальный баасын стоп лосс койгом. Эгерде рынок
хайды пробивать этсе дальше өтө кетиш керек болчу да, үстүнгө ликвидность сыймайт эткени. Вот ошол логикага таянып продажага сделкага киргем. Бул жактагы ылдыйдагы неэффективность менин үчүн эч кандай мааниге ээ болгон эмес. Анткени рынок үстүнкү хайды снять алган эмес, жана ошондой эле закреп да берген эмес. Ошол үчүн бул жак слабый болгон биз үчүн. Рынокто ылдыйкы тек профит алып берди мага. Бул сделкам логикасы түшүнүктүү болду бул жактыкы. Эми экинчи торговля боюнча менде ошондой позициялар. Бул жакта бизде азыр данный момент проблемный зона бар. Азыр евро доллар боюнча бул жерде биздики H4 тайфреймден проблемный зона бар. Ушул зонадан рынок разворот алышы мүмкүн, ылдыйкы сценарийга чейин келиши мүмкүн. Рынок келе турган болсо, ылдыйкы сценарийдан кайта разворот күтөбүз. Жана ошондой эле H4 тайфрейм закреп болсо, значит бул жер биздики фрактал болот. Фракталдын снятиясынан разворотко киребиз. Экинчи точка входа болуп эсептелинет ал. Вот биз сделкага кирдик. Позицияны ачтык. Эми күтөбүз. Бул свинг торговля боюнча. А бул краткий срок боюнча. Баарыңарга ийгилик, ассаламу алейкум.